Бүгүн Бишкектин четиндеги Дача суу айылында авиакырсыкка 3 жыл болду. Кырсык эскерүү иш-чаралары тууралуу азырынча расмий маалыматтар жок. 2017-жылы 16 январда таңга жуук түркиялык Boeing 747-400 жүк ташуучу учагы Бишкектин четиндеги Дача суу айылына кулаган. Авиакырсык 39 кишинин, анын ичинде жаш балдардын өмүрүн алган. Набыт болгондордун 35-и жергиликтүү тургундар, 4-өө экипаж мүчөлөрү болгон. Мындан тышкары оңдогон турак жай кыйраган. Гонконг Бишкек Стамбул багытында бараткан учакта 85 тоннадан ашык жүк болгону жана ал Бишкекке май куюу үчүн конууга аракеттенгени айтылган. Учактагы жүктүн арасынан кыргыз тилиндеги нускамалардын табылганы көптөгөн суроолорду жараткан. Бирок учактагы жүктүн ээси ким деген суроолорго ушул күнгө чейин жооп табыла элек. Дача суу боюнча атайын эсепке элден 100 миллион сомдон ашуун акча чогулганы расмий кабарланып, бирок ал кандай тартипте бөлүштүрүлгөнү тууралуу ачык маалымат берилген эмес. Баткен шаарында кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча координациялык кеңешме башталды. Кеңешме вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун чек ара маселелери боюнча мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин, мамлекеттик чек ара кызматынын, ички иштер министрлигинин, Баткен облусунун жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилеринин катышуусунда өтүүдө. Анда чек арага чектеш жайгашкан аймакта коомдук коопсуздукту жана тартипти камсыз кылуу, облустун социалдык экономикалык өнүгүүсү боюнча маселелер каралат. Ошондой эле тажик тарап менен сүйлөшүү процесси боюнча калк арасында маалыматтык түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, чек ара кызматташтыгын бекемдөө тууралуу маселелер талкууланат. Бүгүн 16 январда мурдагы башкы прокурор өткөн айдын декабрь айында Кыргыз өлкөсүнүн Малайзиядагы элчиси болуп дайындалган Азимбек Бекназаров маалымат жыйын өткөрдү. Бекназаров президент Сооронбай Жээнбеков алар менен кызматташып жатканын билдирди. Ал буга чейинки өлкө башчылар башкалардын ою менен эсептешпей келгенин айтып, элчилик кызматка барууга эмне үчүн макул болгонун түшүндүрдү. Президенттин сунушун кабыл алууга эки себеп болду. Ал үй бүлөлүк башкарууну сындырам деп жатат. Мындан тышкары ал Кудайдан коркот, экинчиден саясаттан алыстап элчи болоюн дедим, бирок саясаттан таптакыр кетпейм, деди Бекназаров.